Сызбаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу кесиптештер. Менин бере турган суроом, мынагы жөлөк пул алып жүргөн үй бүлөнүн балдары, ата энеси чет мамлекетке кетсе иштегени, ошол балага улантыла береби, берилеби же токтоп калабы? Мен жана сөзүмдүн башында айтып кеттим. Чет мамлекетке тилекке каршы азыркы убакта мыйзам жол бербейт. Себеп дегенде, эгерде жаран чет мамлекетке чыгып кеткенден кийин, мыйзамда жазылган жумушсуз жаран. Эгерде жумушум жок деп келип, баягы атайын статус алгандан кийин анын үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу чектелип атпайбы? Ал ар бир 3 ай сайын келип, мен жумушум жок, же жумуш таптым деп тастыктаган маалымат берип туруш керек да, регистр. Ошондуктан мыйзамда ошондой каралган, азыркы убакта болбойт. Мен айтарым, мыйзамга өзгөртүү киргизсек, сунуш берсеңиздер. Бул ата эне барып, эми жашаган абалына караштуу бирөөнүн тууганынын үй бүлөсүндө калып атат. Ал балачы, ата энеси ал жака барып, жумуш орношуп, акча жибергичекти убакыт өтүп калып атат дагы, ал бала мурда алып жүргөн берилиш керек. Ошого мыйзам долбоорун же алып келиңиздер, же биз сунуштайлы, ошого өзгөртүү киргизели. Ошол барып, орношуп, абалына карап туруп, үй бүлөнүн мурда алып жүргөндөн кийин алыш керек деп ойлойм. Рахмат.